какая ситуация у нас в Кыргызстане? Можно ли это сказать, что у нас уже... Мы работаем в прямом эфире. Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр, кыйын долбоору өз ишин улантат. Говоритовый маалымат агенттиги көчмө студиясын Ошто ачып турат. Бул жерге биз ошо кыйын долбоорун тренингге катышкан лидер айымдар, депутат, жергиликтүү кеңештин депутаттары жана ошондой эле ошо жерлерде болгон активдүү биздин айымдарды эксперттик потенциалын жогорулатуу максатында тренинг өткөргөнбүз. Анан тренингден кийин ушул жерге элеттин үнүн жеткирүү максатында көчмө студия уюштуруп атабыз. Анткени көбүнчө биздин жерлердеги алыскы райондордогу биздин айымдар, алардын ушул мүмкүнчүлүгү барып, студияга барып, өзүнүн көйгөйлүү маселелерин көтөргөнгө мүмкүнчүлүк жок. Ошондуктан улам биз ушундай өзүбүздүн кыйынчылыктарыбызга карабастан биз Ошко келип ушул Жалал Абад, Ош, Баткен облустарынан келген айымдарды чогултуп, анан аудиторияга элеттеги маселелерди көтөргөнгө ушундай бир студия ачканбыз. Көчмө студия деп коебуз, анткени биз көчүп турабыз, биз өзүбүз көчмөн калкпыз. Анан студиябыз да көчүп турат байма бай. Биз бүгүн көтөрчү темабыз мугалимдерге байланыштуу. Мугалимдердин кадыры. Мугалимдер тууралуу биз сүйлөшкөндө эле кадыры тууралуу бир чоң көйгөйлүү теманы алсак болот. Биз менен ушул теманы Гүлзат Сатыбекова, Аксы районунун Ак Суу айылдык кеңешинин депутаты, соцпедагог, Жалал Абад облусунан келип турат. Кутманай Курбанали кызы Ош билим институтунун методисти, жаш мугалимдерди колдоо долбоорунун негиздөөчүсү. Жана ошондой эле Гүлбарчын Акматова Ноокат районунун Кара Таш айылдык кеңешинин депутаты, мугалим. Саламатсыздарбы, куш келипсиздер. Баарыңар ушу мугалимдер менен иштешет экенсиңер. Силер депутатсыңар. Ошо депутаттык мындай статусуңардан тышкары да өзүңөр да ошо соцпедагог, мугалим болуп да иштейсиңер. Негизги биз эмнеден улам ошол баркы деп, кадыры деген маселе чыгып калды. Биз мен убагымда ошо Советтик Союзун кура электе эле мен окугам. Ошо качан 85-жылы бүтсөм керек окуу жайды. Анда бизде мындай маселе туулган эмес. Мугалим биз үчүн авторитет болчу. Ал айткан сөздү биз кылчубуз, сыйлачубуз, мугалим да бизге татыктуу мамиле кылчу да. Мен билем, менин мугалимим, ошо мен Караколдон окугам, Көлдөн. Ошондо мен мугалим мени түртүп, мындай багытымды мага аныктап берип турчу. Менден тышкары башкалар менен да иштешчү. Орус эжей болчу, Надежда Ивановна деген, ал тилекке каршы каза болуп калды. Бирок ошонча мындай мээримдүү мугалим болчу. Биз ошондо да мындай ойлоп да койгон эмеспиз. Кадыр, баркы деген нерсе деген бул келе турган нерсе, ошо боло турган эле нерсе. Анан аны биз мындай шек да саначу эмеспиз. Кадыр, баркы эмне болобу, болбойбу, болот деп эле. Мугалим бул кадыр, барктуу биз үчүн авторитеттүү инсан. Бизге билим берип аткандан кийин, демек ал бизден көп билет. Бизден көп билсе, демек ал ошол көп билиш үчүн иштеген. Анан көп билиш үчүн ал өзүнүн мындай потенциалы жогору, менден жогору тургандан кийин ал авторитеттүү деп биз ушинтип баалачубуз да. Азыр эле биз ушундай бир чоң көйгөйгө айланып алдык. Кадыр, баркы дегенде мугалим. Анан бир парадокс болот да, кандайча биз ушундайга жетип калдык деп. Эмне үчүн биз ошондой кадыр, баркы тууралуу мындай теманы маселеге айлантып алдык? Бул теманын көтөрүлүп калганы өзү бир чоң трагедия деп айтсак болот да. Эми сиз айткандай жогоруда мурда мугалимдердин кадыры өтө жогору болгон. Ал эми бүгүн ошол мугалимдердин кадырын көтөрүү бул трагедияга айланып баратат. Эмне үчүн дегенде, өзүңүздөр көрүп атасыздар, жакында эле социалдык тармактардагы
Мугалимге болгон ата эненин мамилеси, окуучунун мамилеси бул бир эле жолу же эки эле жолу эмес, жылда бир нечелеп кайталанып атат да. Анан ошол окуялардан улам демек биздин мугалимдердин кадыры ушунчалык деңгээлге түшүп кетти деген коомдо пикир жаралып атат. Ошол эле учурда башка дагы ошол эле окуяларды көргөн башка жарандардын дейбизби же башка ошол биздин коомдо жашап аткан окуучулардын, балким ата энелердин мугалимдерге болгон көз караштары дагы өзгөрүп, ошол окуялардан улам мугалимдердин кадыры төмөндөп баратат. Эми азыркы күндөгү биздеги чоң проблема эми ошол жоголуп кеткен кадыр баркты кантип көтөрө алабыз, анын түшүп кетишине эмне себеп болуп атат деген көптөгөн маселелер турат. Аны бир адам же болбосо бир нече активист эле чечип кое албайт. Ал жака сөзсүз түрдө мыйзам аралаш керек, коомдогу жанагы жергиликтүү бийликтер кошо жардам бериш керек, ата эне сөзсүз жардам бериш керек. Себеби окуучунун мугалимге жасаган мамилеси бул үйдөгү ата энесинин мугалимге болгон көз карашына байланыштуу болот да. Эгерде үйдөгү мугалим ата эне мугалимге болгон сый урматы жогору болсо, мугалимиң күчтүү, мугалимиң кыйын адам, сен ошону угушуң керек, ал бизден да кыйын адам, бизди да мугалим окуткан, демек силерди да мугалим тарбиялап өстүрөт, силер алардын сөзүн угушуңар керек деген бир балага болгон күнүгө ата эненин акылдуу сөздөрү болсо, анда бала деле келип мугалимди угат да. Азыр бизде тилекке каршы ата энелердин дагы мугалимдерге болгон көз караштары башкачараак болуп атат. Кээ бир учурда сындап келишет. Албетте эми сындагандын деле жөнү бар, бирок аны коомго алып чыкпай, же болбосо окуучулардын көзүнчө чечпестен жекече жетекчилик менен чечип койсо боло турган маселелерди биз коомго алып чыгып алып, жалпы мыкты мугалимдердин кошо кадырын түшүрүп алып атабыз да. Ооба, кадырын балким ошентип түшүрүп атабыз деп сиз айтып атасыз. Сиз ошо мугалимдерди коргоо долбоорунун негиздөөчүсү катары. Бирок бул жерде бир эле гана ушул ата эненин таасири, балага болгон таасири деп айтыш туура эмес окшойт деп ойлойм. Анткени мен башында жөн эле айткан жокмун да, мен эжейиме болгон, өзүмдүн мугалимиме болгон сый урматым бар болчу да. Ата энеден бул көз каранды эмес болчу, анткени бул ошо мугалимдин мага болгон мамилесинен көз каранды болчу. Мага кандай мамиле кылчу ал ишенимди кандай арттырчу өзүнө. Анан мектепке барганда ал баарыбызды тегиз карагандыгы үчүн, анан бөлүп жарбай, адилеттүү чечимдерди кабыл алган үчүн ал авторитет болчу да. Анын чечими биз үчүн кынтыксыз аткарылчу. Анткени биз билчүбүз, бул авторитет. Анткени мени да мындай жаман бир абалга алып келбейт, тигини да жаман абалга алып келбейт. Анткени биздин класста бир 25 окуучу болсо, баарыбыз кыргыз, орусу, биздин орус класста окуучумун да кичинекей чагымда. Негизи бүт жерде эле мен орус класста, орус ошо университетте окугам да. Анан ошондо бизде ошо Караколдо жарымынан көп орустар болчу да. Ошого карабастан орустарды, кыргыздарбы, башка улуттарбы ал карабай эле баардыгыбызга тегиз карачу. Ошондо мен мындай үйдөгү ата энемен сурабастан көп кеп кеңешти ошо мугалимден сурачумун. Жада калса ушул фамилиям тууралуу. Анткени 16 жашта паспорт алат эмеспизби, ошондо мен сурап калгам да, ата энемден сурабай, ушу мугалимден келип, өзүмдүн Надежда Ивановна келип сурап атпаймынбы. Мен паспорт жазып атканда Кайыргүл Урумканы деп жазсамбы, же Орозбай кызы деп жазсамбы деп эжейимден сурасам, ал айтып атпайбы, Орозбай кызы десең аябай жакшы угулат экен деп ушу орус мугалим айтып атпайбы. Мындай необычный болот экен, анан деген мындай башкача болот экен, ушуну алып кирбейсизби деп анан экөөбүз кеңешип, анан мен паспортты ушул Орозбай кызы деп туруп, тагдырымды паспорт алганда ошо өзүмдүн фамилиямды да деген өзгөртүп алгам да. Анткени ушу таасир болду да. Ошондон улам анан мен ошо Орозбай кызы болуп калдым да.
нукура кыргыздын болгон фамилиясын ошо азыркы убакытка чейин ошол кичинекей чагымдан бери азыркы убакытка чейин көтөрүп келе жатам. Анткени ошол мугалимдин өзүнүн авторитети болгондуктан аны угуп, ушундай сонун экен, чын эле деп туруп анан ойлонуп туруп ушундай чечим кабыл алгам. Көрдүңөрбү кандай эжейдин мага болгон таасири болгон ошондо. Анан мен аябай ушунча жакшы көрчүмүн, мындай ата энем айткан убакытта деле мен эч качан ага каршы чыкчу эмесмин да. Сиз кандай деп ойлойсуз? Кимдин таасири күчтүүрөөк болуп атат балага? Эмне үчүн бала ошо мугалимге болгон мындай өзүнүн мамилесин башкача көрөт да. Ата энесине да ошондой мындай мамиле кылышы мүмкүнбү, эгерде мугалим менен ушундай жаман, терс мамиле түзүп атса? Бир чети баягы мугалимдин өзүнүн кандайдыр бир алсыз жактарын көрүп калган окуучулар дагы сыйлабай калат да. Азыркы мезгилде айрыкча баягы мугалимдер окуучуларга караганда баягы гаджеттерде иштөөнү, компьютерде иштөөнү төмөнүрөөк билген үчүн, бала окуучулар андан жакшы билген үчүн дагы бир чети бул бир минус. Экинчиден мен сиз менен баягы замандаш болгонго биз советтик билим берүүндө көрүп калдык. И андан кийинки 90-чы жылдарда бизде кандай этап болду? Аябай сырттан окуу жайлары көп ачылып, анан баардык мисалы ОРТнын балы боюнча башка окуу жайларга өтө албагандар келип, менин балым мугалимдикке окуй турган факультеттерге жетет экен, эптеп тапшырып берейинчи, диплом алсам болду деген поколение келди да биздин мектепкечи. Ошол мезгилде мына университет бетин көрбөй контракт эле төлөп коюп, өзү миграцияда жүрүп келип, анан акыркы жылдары эле келип диплом алган бир муун келди да билим берүү мындай сферабызгачы. Мен ойлойм бир чети ошондон дагы мугалимдин баркы ушунчалык биздин өлкөдө түшүп кетти да. Башка өлкөлөрдө мисалы Японияда айтышат го, эң барктуу адам мугалим. Биздечи азыркы сеттерде жүргөн окуяларга караганда мындай кээде туруп мен өзүм мындай мугалим болгонума өкүнүп кеткен окуяларды көрүп атпайсызбы? Биз неужели ошо коомдо ушунчалык эң баягы баркталбаган кесип биздики? Мен деле мына 35 жыл болот быйыл иштегениме. Ушунча жыл иштеп биз баягы азыркы окуялар болуп аткан балдар биздин окуткан балдардын неберелери, окуткан окуучуларыбыздын балдарынын курагындагы балдар болот. Биз ушундай коомду тарбияладык беле, биз ушундай балдарды келечекте бизге кайра ушундай мамиле жасайт деп тарбияладык беле деген ушунчалык бир сезимдер болот да. Советский убакта кандай эле мугалим деген эң жогорку, мен дагы сиз айткандай мугалимиме карап эле ушу мугалимдик кесипти тандап калгам да. Мен дагы ошол айылда ал убакта эч ким орусчаны билбейбиз. Бирок направление менен бир Рашид Абдуллин деген агайыбыз келип калды. Ошондон баарыбыз орусча үйрөнүп, ошондо эле мен ушинтип чечтим да, эме орус тилчи болом депчи. Анан ал убакта бизде ушунчалык мындай аябай чоң сыйлуу адам болот эле да мугалим. Мугалим көчөдө келип атса биз кадимкидей далдага кирип кетчүбүз да, мен эмне деп ойлойт депчи. Анан бир чети ошол азыркы даярдалган кадрлардын билиминин сапатынын төмөндүгү, алардын баягы бизге окшоп, баягы биз эми бала чактан тандап келип, именно баягы учитель по призванию дегендей болуп келбедикпи? Биздин азыркы кадрлардын көпчүлүгү антип келип аткан жок, алар просто эң арзан контракт, биринчиден. Экинчиден эң арзан ОРТдагы бал, эң төмөн бал менен дагы мисалы педфактарга өтөсүң деген эки ушул категория менен келген кесиптештерибиздин билими өтө мындай талаптагыдай болбой атат деп айтат элем да. Сиз мугалим кесибин кандай тандап алдыңыз? Эмне үчүн ушу мугалим болоюн деп чечтиңиз? Саламатсыздарбы? Мен айтайын дегеним, мугалимчилик бул коомдун көзгүсү. Биз келечектеги президент дагы, жогорку кеңеш дагы бүт балалыктан өсүп чоңойгон мугалимдин колунан чыгат. Мугалим бул мөмөлүү дарак. Мугалимдин аркасынан бар жок жашоо, коом, бар бир кубулуштун, жаратылыштын болуп аткан, кыймылдап аткан тепкичи бул мугалимден башталат. Мугалим бул куш сыяктуу элестетебиз да, орел. Бир канаты ата эне, бир канаты мугалим. Бир канаты жок, уча албайт.
если бир канатың менен эч ким эч уча албайт. Бул эки канатың бирдей болсо куш канча бийикке учат, канча күчү жетет. Ошону байланыштуу. Мугалим деп эмнеге келдик? Мугалим биз өзүбүз айтмакчы биринчи мугалимибиз эстейбиз. Себеби ал биз ошол мезгилде кадыр барк деген сиз айттыңыз. Алардын аброю бизди кызыктырган эмес, бизди кызыктырган биз окуткан балдар бизди эстейби кийин ушул даражада. Мисалы биз азыр эстеп атабыз, ушундай сүйүнүп, көз алдыбызда картинка турат. Ушундай кандай баскан, кандай турган, кандай жүргөн, кандай сүйлөгөн. Ал эми биздин окуучулар ошентип бизди эстейби? Ол биздин азыркы, биздин Сиз кандай келип калдыңыз мугалим болуп? Мугалим болуп мен биринчи эле өзүмдүн биринчи мугалимдин эмесин тандап келгенмин. Биринчи мугалим таасир этти. Кийин биз окуткан мугалимдер эже айтмакчы высшее образование бүт окуп, оор басырыктуу, жоопкерчиликтүү, балдарга кылган мамилеси, аларда психология баары болгон. Ошолорду мен өзүмдүн биринчи мугалимимди эстейм. Ушундай көз алдымда картинкасы турат, кандай ал эле басканы, турганы. Биз не только сабак беребиз, аларга биз тарбия кошуп беребиз. Аларга биз кошуп көчөдө жүрүү эрежесин, өзүн алып жүрүүсүнү, не только биз сабак менен эле байланыштуу болобуз. Биз алардын тарбиясына дагы көңүл бурушубуз керек. Көчөдө басып жүрүшүнө, саламдашуусуна 90% баланын характерине мугалимдин көз каранды. Сиз кайсы сабактан? Орус тили. Орус тилиненби? Кайсы ноокатта? Ноокатта. Канча окуучуңуз бар? 30 орус класс бүт. Кыргыз мектебинде орус класс, Нойгот орто мектебинде орус класстар барбы окуп? Ачканбыз бир экинчи поток. Канча жыл болду иштеп атканыңызга? 2 жыл. Каяктан окудуңуз эле? Мен өзүм Ош мамлекеттик университетинен окугам. Анын тажрыйбам 2 жыл. Бир уже адам алган билим эмес, өзүнүн ичиндеги харизмасы менен, өзүнүн таланты менен, желаниясы менен, каалоосу менен болсо жагабы сизге азыр окуп жагат. Тажатпайбы анан 30 бала ар жагынан бир жагынан чыга калып? Болот, учурлар болот, тажатат, келбейди, жүрө бербейминби деген учурлар болот. Но алардын плюс да, минус да болот, больше плюсы. Ошо плюстар боюнча айтып кетсеңер, эмнени шыктандырат сизди мугалим Сен катары? үйүңдө 4 балаң болсо, а мектепте 30 бала. Сизде 4 балаңыз барбы? Өзүмдүн 4 балам бар, өзүмдүн. Анан мектепте 30 балам бар. Баардыгы сиздин балдарыңар? Сенин балаңда кандай мээрим бересиң, кандай көңүл барасың. Ал 30 баланы сен уже өзүң балаңда все знаешь, сен бүгүн ким келбеди. Ким келди, ким просто ата-энесин билесиз баарын? Ата-энесин билесиң, уже телефондорун билесиз? Телефонун билесиң, аны сен жатка билесиң, эмнеге келбеди, все. Бүт баскан турун алган характери, ата-энеси кандай билсең. Мүнөздүн баарын билесиңер. Мүнөзүн Кайсы жакта алдап атканын баарын билесиңер. Аны уже аны билесиң да, кантип басат, кантип турат, окуйт. Бирок ошолор силерге кандай мамиле жасайт? Мамилеси жакшы, 2 класс. Мен азыркы этаптан уже бизде өз өнү болуш керек да, азыркы көрүп турабыз коомдо мугалим орду. Биз ошону алдын алуу үчүн биз уже 2 класстан уже 1 класстан баштап. 1 класстан бери алып келатсыздар аларды. 1 класстан уже постепенно башка уровеньге алыш керек. Азыркы балдар мурункулардай эмес, санариптешкен. Азыр Сингапур метод деп киргизип койду биздин мектептерге, бирок биз аларды азыртан уже биз мурдагы балдарга караганда азыркы балдардын IQ-су, мээси по-другому, да, мурдагыдай эмес. Жогору. Алардын азыркы балдар мурдагыдай эмес. Ошого аракет кылабыз. Жакшы көргөн, жаман көргөндөр барбы? Болсо керек, менде жок. Мен 31дейм. Бүт сонун. Азыр сиздин айтганыңыздан ойлоп атам да. Ушунчалык мектепте жумуш кыйын экенине карабай, заман ушундай болуп, окуучулардын жүрүм туруму, ата-энелер мугалимге, коомдун мугалимге болгон ушундай терс мамилелерине карабастан, мындай мурундары мисалы жөн эле кат жазуучу эмес беле, анда эч ким деле кат жазчу эмес. Азыр бирок баягы бүт баарыбыз эми тиги интернетти колдонуп атпайбызбы анан. Мурун бүтүп кетип ушундай аябай эметип жүргөндөр жазып коет да. Эжеке биз убагында билбеген экенбиз, бирок биз билген инсандардын эң мыктысыз дегенде
кайра жөнөйсүң да уже кыйналып атасың, Шыктандыр, сенде айлык жокпу, сенде жашоо шарт кандай, баардыгын унутасың да кайра жөнөйсүң. Значит, бир эле бала мындай эмес, значит, бир баланын артында дагы баягы мен менен байланыша албаган башка окуучуларында да ушундай ой бар деген уже вдохновение менен кайра кетесиң, чарчайсың. Мотивация сокмуш берип турбайбы? Ооба, жок, азыр ушундай баягы сеттерде көп отургандын бир чети ушул болуп атат. Баягы биз ойлоп атпайбызбы? Мугалимдерге жаман комментарийлер жазып, эмелерде эметип кетет. Андайдын ичинен бирок баягы өзүңө анан ойлойсуң го, баягы акыркы коңгуроолордо да мурундар баягы 90-жылдарда деген заман кыйынчылык болуп, 10 жылдык, 20 жылдык жолугушууларга деле келбей калышкан го. Азыр келишсе, мындай өзүң эжеке мен да сизге окшоп орус тили мугалими болдум десе, бул мындай мен бекер жүрбөп, мен артыма момундай жок дегенде бир кадр калыптыр. А кийинки жылда 2 бөтөрүүчү келип эжеке мен орус тили мугалими болдум десе, уже 2 кадр, 3 кадр, значит, жыл сайын бирден жок дегенде кадр чыгарып атат экен. Мен артым, мен учум куур эмес экен деген эме мындай кайра шыктандырып атат да, ушу замандын ушунчалык мугалимге жасаган мамилесин ошондой баягы эмгегибизди түшүнгөн балдарыбыздын мамилеси жууп кетип атат да, кайра бизди иштей бергенге шыктандырып атат да. Мен чарчап келесиң го, чарчап урушуп келесиң. Окуучу бир мындай сиренгүл жулуп келет да, эле эмелердин. Сиренгүл, эшти мектептин артынан гүлдөр гүлдөйт го, көтөрүп келет. Мына эжеке сизге. Ну хотя бы сатып албады, бирок желание үйүнөн Ниети башкача сизге болгон мээрими болуп атпайбы? Айттын өткөндө канча болуп, бир окуучу подарка көтөрүп келип, айтты сизге берем деп эсине чыгып калыптыр. Анын ичинде бир стакан. Уже вот настроение уже по-другому да, баягыны көрүп ичиңден сүйүнөсүң, эчтен баягы сиренгүл, роза гүл жулуп келип алып келет. Мына эжеке сизге. Ал эми көрөсүң, ал дайы эле жулунган, бирок ал берген подаркасы эмес, аны алып келген адам. Ооба, туура. Сизге болгон демек өзүнүн мындай сезимин көрсөтүп аткан турбайбы балдар, Бул жакшы да. Мына жаш биздин мугалимдер жерлерде иштеп, анан ушинтип балдардын ишеним сиз алып атканыңыз бул да бизди кубандырат да, анткени сиз демек өзүңүздүн жолуңузду тааптырсыз. Сизге мен азыр көрүп атам, сиз менен сүйлөшүп атканда сиз ушу жалындуу айтып берип атасыз да, мен окуучуларым, мен мектебим депчи, демек сизге бул жагат. Анан биз ушу жакында эле ушул эле студияда сүйлөшкөнбүз мугалимдердин негизи мугалимдер болбостон бардык адамдар кесип тандаганда ушул мага жаккан, мен жакшы көргөн, мен ушул кесип менен өмүр бою жашайм деген кесип тандаш керек депчи. Демек бул кесип чын эле сиз үчүн мындай чоң бир мотивация экен. Анан сиз үчүн бул кесип жөн эле акча табуу каражат эмес, бул демек сиз үчүн чоң мотивация берчү жолуңуз экен, Бул жерде мен кошумчалагым келип атат. Сиз жогоруда айтып кетпедиңизби? Ата энеден деле көз каранды болгон эмес, менин эжекемди жакшы көргөнүмө депчи. Азыр көрүп атасыз да, бул эки эжеке уже мындай живой мисал да. Жөн эле мугалимдер мындай окуучуну чын жүрөктөн жакшы көрүп сабак берген мугалимдер. Анан неге мугалимдерди биз коомдо кадырын түшүрүп, биздин балабызды уруп атат, биздин балабызды мынтип атат деп жаман көрүшүбүз керек. Бул эки эжеке мисалы эч качан окуучуларына жаман нерсе каалабайт да. Бул жерде айткым келгени, биз сырттан эң жаман эжеке, мисалы бизде айылыбызда аябай бир митаам эжеке болгон, баарыбыз ошол эжекеден коркчубуз, анан ата энелер деле ошого балдарын бергенде коркчу да, бул митаам депчи. Бирок анын деле түпкү жүрөгүнүн түбүндө ушул бала жакшы билим алсын деген принцип менен, ошол өзүнүн принциптерине таянганы үчүн гана бизге ал митаам эжеке көрүнчү да. Бирок анын түпкү ниети ушул балдар жакшы билим алсын, келечекте бир жакшы инсан болсун деген сезим жашайт да ар бир мугалимде. Андай сезими жок адам мугалим боло албайт. Демек биздин коомдогу биз жаман деп көрүп аткан, мен баламды чынчып койду, мен баламды түртүп койду деген мугалимдин деле түпкү ниети ушул бала кокусту, эми мен балким ушундай бир какыс кокус мамилемден ушул адатын таштасын, ушул жаман жолго барбасын деген ниет менен ошол ишти жасап коюшу мүмкүн да, эми жана эмоцияга алдырып коюшу мүмкүн. Ал нерсени биз мындай чоң резонанс кылбашыбыз керек, коомго алып чыкпашыбыз керек. Кана мен баламан эмне өттү,
кайсыл жеринен кемчилик кетти, сен эмне үчүн ушул кадамга бардың деп биринчи ата эне мугалим менен мындай келишимге барыш керек да. Ошон мындай эч кандай үн сөзү жок эле келип мугалимди сабап жибербестен же болбосо мугалимге баягындай кыйкырып өкүрүп басым жасабастан биринчи сүйлөшүүгө келиш керек сөзсүз түрдө. Менин деле бир кызым бар. Мисалы мен өзүм мугалиммин. 10 жылдык тажрыйбам бар. Бирок 10 жылдык тажрыйбама карабастан мен башка бирөөлөрдүн эжекелер айтмакчы 30-40тан балдарын окутканыма карабастан өзүмдүн жалгыз кызымды мен оку деп отуруп окута албайм. Ага мен через эжекесин мисал аркылуу айтам да, эжекең бүгүн сени мактады, ой аза эле сонун нерселерди окуп калыптыр, 2 тамганы кошуп калыптыр деди, кел бүгүн дагы мынаны кошуп коелу, эртең дагы эжекең сени ошентип мактайт десем, кызымдын көздөрү жанып башкача болуп калат да. Мен ага өзүм аркылуу таасир бере албайм, мен ага мугалиме аркылуу таасир бере алам да. Ошон үчүн жана айткан ата эне үйдөн балдарга дагы ушундай нерсени айтып туруш керек. Себеби биз уруп койду, мынтип койду деген мугалим деле ал эч качан баланы мен ушул уруп мынтип коеюн деген максатта ура албайт ал. Эми балким баягы үйүбүздө деле 1000 жолу балабызды төрөп 1000 жолу жакшы көрсөк деле кайсы бир күнү ачуубузга тийип чегинен ашып баратканда биз өзүбүз деле урабыз да, мисалы баланы ушул нерсени таштасын деген максатта. Ал мугалимде деле ошондой гана чыгып кетиши мүмкүн. Бирок атайын барып мен ушул баланы урайын деген ой менен кылбайт да. Ошол жагын биз ата энелер туура түшүнүшүбүз керек. Азыркы учурда көпчүлүк жаш ата энелер ушунчалык балдарына билбейм жана эркин мамиле кылыш керек деген нерсени сактап алышканбы. Балага эркиндик берүү менен аны эркелетүү эки башка нерсе да. Эркелетүү деген эркин мамиле жасоо деген менен эркелетүүнү алмаштырып алып атабыз да биз азыр. Балдарды эркелетип, алар чегинен чыккан нерселерди жасаса деле бала эркин өсүш керек деп туруп биз аларды ушундай кой берип коюп атабыз. Ошонун таасиринен келип, эми мугалим деген ал жерде 30-40 балага билим берет. Эгерде бир окуучу шоктонуп аткан болсо, ал жерде бир туура эмес мындай кылык жоруктарды жасап аткан болсо, демек башка дагы 30-20 окуучунун убактысын алып атат. Ал мугалим бир бала менен алектениш керекпи же 30 балага сабак бериш керекпи? Ошол учурда кайсыл бир метод менен баланы тынчтандырыш керек болот. Балким ошол убакытта укпаса ага бир аз катуураак мамиле керек болот дегендей нерселерди мугалим колдоно алыш керек. Биз ошол нерсеге мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Анан кайрадан эле биринчи мугалимдер окуучуларга жакшы мамиле жасаш керек деген талапты коюп, мугалимге такыр мугалимдин укугун жок кылып койдук. Азыр эч кандай мугалим окуучуга катуу тарбия бере албайт. Ошого жараша биз үйдөн мугалимди сыйлаганга тарбия беришибиз керек. Азыр мугалимдер мындайча айтканда жөн гана сөз эле айтып коюшу мүмкүн. Балдар жакшы тургула, жакшы жүргүлө. Мурда мисалы айрым менин атам деле мугалим болгон. Азыр ошол окуучулар айтып калат, бизде агайыбыз мынтчү, тигинчү, азыр Кудайга шүгүр жакшы адам болдук депчи. Туура эми азыркы төрөлгөн балдарга психологиялык жактан андай мамиле жасаганга мүмкүн эмес. Азыр ал балдар ал мамилени көтөрө да албайт да. Бирок эми арада болуп кеткен нерсени коомго чоң нерсе кылып алып чыкпастан мугалим менен ата эне дайыма байланышта болуш керек. Менин баламдын жүрүш турушу кандай болуп атат, ал кандай жактарга өзгөрүп атат, мага айт биринчи. Мен баламдын ар бир кабарын жүрүм турумунан кабардар болоюн деп дайыма байланышта болуш керек. Бул нерсеге сөзсүз түрдө миграция да себеп болот. Себеби көпчүлүк балдардын ата энелери алыста болуп калып атат, мугалимдер менен тыгыз байланышта болбой атат. Бул дагы чоң себептер болуп атат. Эжеке айтып кетти, кадрлар начар болуп атат деп. Буга деле кайра эле биз ата энелер өзүбүз күнөөлүүбүз да. Ата эне катары ала турган болсок, биз мынтип келебиз. Балабыз жогорку өзүнүн кыялданган кесибине жетпей калды балы. Эптеп ушул мугалимдикке окуп койсо болду. Биздин билим сапатыбыздын төмөндөткөнүн дагы ушул эптеп деген биздин өзүбүздүн жанагы көнүп калган адатыбыз артка тартат да. Бул нерсе кайра эле ошол коомчулук өзүбүз күнөөлүү болуп атабыз. Эптеп окуп калсын. Ал эптеп бир жерде окуп бүткөндөн кийин бул эжеке менин таанышым болуп калса, бүгүндөн баштап эртең барамда ушул кызымды эптеп өзүңдүн жаныңа ишке ал, эптеп ушул жерде иштесе болду дейбиз дагы, жанагы эптеп киргизип койгон балабызды өзүнүн сүйүктүү кесиби болбосо дагы аны эптеп мугалим катары ишке киргизип коебуз. Анан
мугалим болуп иштегенден кийин албетте балабызды жогорку жактан көргүбүз келет. Эптеп жогорку жакка директор кылып кой, анан эптеп мынтип кой деп кайра биз өзүбүз система түзөт. кайра эле ушул айлан көчөк болуп атат дагы. Биздин билим сапатыбыз да өнүкпөй атат, мугалимдерге болгон мамиле да өзгөрбөй атат, и балдарыбыз дагы сапаттуу билим ала албай атат да. Ушул өзүбүздүн эле жанагы кемчилигибиздин айынан. Жакшы анализ бердиңиз, аябай терең анализ деп айтсам болот. Ушул жерде дагы бир мындай сиздин анализден чыккан бир нерсе бар. Биз ошол ата-энелер мындай мектеп тарбияласын деп чын эле берип коебуз. Анан тарбияга келгенде жанагы сиз айткандай ур токмокко алынып атат. Бул эмне деген шумдук деп туруп, анан чын эле чоң чырга айлантып, анан мугалимдердин шагын сындырып алып атабыз да. Бул да бар. Бул да чоң көйгөй деп айтсак болот. Бул негизи эмнеден чыгат? Коомдон чыгат. Биз коомубуз сиз айткандай ошондой болуп калды. Сиз айткандай жанагы ушул эптеп-септеп алган дипломдор менен мугалимдер келет мектептерге. Андан тышкары эптеп-септеп бала чакасына тарбия берген ата-энелер бар. Аларда деген жартылай өзлөрүнүн деген жоопкерчилигин мектепке үйүп койгон. Ошондон улам анан коом мындай бир кызык, бир сиз айткандай бир чоң системаны өзү түзүп алды да. Ал системада ким жабыркайт? Бир эле бала жабыркайт да. Анткени бала кичинекей да, ал көп нерсени түшүнбөйт. Анан эле биз айтып калабыз да, бул бала жаман окуйт, тарбиясы жаман, ата-эне каякты карап атат, мектеп жаман. Анан бала менен бирдеме болсо эле баарын күнөөлүү кимди кылабыз? Мугалим күнөөлүү болуп калат да. Ата-эне күнөөлүү эмес экен, мугалим күнөөлүү экен. Ана ата-эне чын эле барып эле бир күнөөлүү адамды табыш керек да. А мен ойлойм, күнөөлүү адамды таппай эле системада, ушу министрликте эле күнөөлүү адамды издебей, түп тамырынан ошол эмнеден улам бул маселе туулду, ошону иликтеш керек да. Эмнеден улам ар бир тагдырды өзүнчө караш керек. Эмне үчүн балага ушундай таасир этип атат? Көп балдар ошо өзүнүн жанын кыйып коюп атат. Анткени ушул чөйрө да, бул мектеп, бул агрессивдүү чөйрө деп айтсак болот. Анткени мектепте бир эле гана мугалим, директордон тышкары дагы жаныңда окуган классташтарың бар. Классташтардын да деңгээли ар кандай болот. Анан алар бирөөсү деген бай жашаса, бирөөсү кедей жашаса, анан теңсиздиктен улам көп көйгөйлөр чыгат. Ошон үчүн мектеп бул агрессивдүү чөйрө деп айтсак болот да, ал да таасир этип атат да. Анан акырында ошол бала эле өзү жабыркап калып атат. Мен бул жерде ошол министрликтер жөнүндө айтып кеттиңиз, айтайын деген, бизде мындай өзүм деле чогулуштарда ата-энелердин мектебинде айтып жүрөм. Кыргыз болуп эле тарбияласак баланы. Эч кандай Европанын же бир баланын укуктарын коргош керек, бирок өтө баягы башка улуттар туурап, башка маданияттар туурап биз жок, бала өзүнүн каалаган жасаш керек, бирок каалаганды жасаганды ар ким ар түрдүү түшүнөт да. Ошондой эле баягы жогорку министрликтерден эмеден деле мындай мугалимдерди коргогон, мисалы мугалимдин статусунда, билим берүү мыйзамында мугалимдердин укуктары, милдеттери берилген. Бирок именно бизде азыркы болуп аткан нерсе, азыркы замандагы эмелер, алар канча 92-жылдары жазылган. Ушул азыркы болуп аткан окуяларга байланыштуу эч кандай ал жакта камтылган эмес да. Мисалы ата-энелердин мамилеси жөнүндө мугалимге карата. Негизги эле коомдогу баягы коомдук ишкерге коомдун башка мүчөлөрүнүн мамилелери жөнүндө эч кандай конкретно жазылган, мисалы мыйзамда андай беренелерибиз жок да. Ошого жаңы кандайдыр бир өзгөртүүлөр киргизсе, мугалимдердин эмеси көтөрүлөт беле дейм да. Анан ата-энелердин жоопкерчилигин да чектөө, мисалы сөзсүз эле коомдук жайга бир ал биринчи кагаз жүзүндө кайрылса болбойбу? А может кагаз жүзүндө кайрылса ошол эле мекеменин өзүнүн жетекчилери бар, ошол жерде чечилет беле, баланын көзүнчө
жандай скандалдар жасабай эле баланын көзүнчө мугалимдин аброюн түшүрбөй, ата эне өзүнүн аброюн башка класстын алдында түшүрбөй, ошончолук конфликтке барбай эле биринчи башка эле кабинетте директордун, завучтун кабинетинде эле чечилсе болбойт беле деп ушундай нерселер көргөндө мындай жүрөгүң ооруйт да. Андан сырткары анан мен баягы негизи эле ушул кыргыз элине, негизи эле жалпы республика боюнча кесиптештериме кайрылат элем. Балдарды көбүнчө күндүзгү бөлүмдөрдө эле очный эле окутсак. Анткени биз эмнеге балага башкача мамиле жасаганды билебиз ба? Советтик мезгилден калган очный окуган кадрлар. Анткени биз педагогика, психология дегенде 5 жыл күндүр түндүр окуганбыз. Азыр заочный окугандар педагогика, психологияда мен даже кээ бир эмелердин документтери менен иштешип калганда даже зачет эле тапшырык болгонун көрүп, ал эмнени үйрөнүшү мүмкүн? Тем более азыркы Z муунга алга деген азыркы современный психология керек. Именно азыркы балдардын возрастная психология керек болуп атат да. Ошол Z муундагы балдардын өзгөчөлүктөрүн биз өзүбүзгө дагы ошолор менен тең замандан артта калбай, ошо баланын өсүшүнөн артта калбай мындай нога в ногу кетишибиз керек болуп атат да ошолор менен. Рахмат, бизде убакыт аз, кыскача эле, анткени биз аябай көп сүйлөшүп койдук. Мен бул жерден мугалимдердин түйшүгүн айткым келип атат да. Мугалим бул жалгыз адам да. Анан бир жалгыз адамга ошол сиз айткандай жанагы бир эле окуучунун анын жүрүм туруму дагы жүктөлгөн, мектептин кагаз жумуштары жүктөлгөн, андан сырткары административдик тапшырмалар бар, алар жүктөлгөн, андан сырткары алардын үй бүлөсү бар, үй бүлөсүндө да проблема болот, баласы ооруйт, жеке жашоосу бар дегендей. Андан сырткары ар кандай бир коомдук иш чаралар бар, аларды өткөрүш керек деген. Кыскасы айрым учурда окуучу мектептен сырткаркы бир кырсыктарга кабылып калса да ага жоопкерчиликтүү да мугалим. Эч качан эмне үчүн мектептен кийин сен балаңдын каерде экенин сураган жоксуң, анын каякта экенин мындай сурап карап турган жоксуң деген ата энеге талап жок болуп атат азырчы. Даже ошол түндөсү мектептен кийин түндөсү болгон окуяга дагы мугалим жоопкерчиликтүү болуп атат да. Эмне үчүн ата эненин жоопкерчилиги жок ал жерде? Эми система деп калдыңыз, бул жака система киргизүү үчүн башка өлкөлөр сыяктуу биздин өлкөдө дагы мугалимдерге атайын бир педсестралар берилсе, жардамчы мугалимдер берилсе. Булар азыр жеке менчик мектептерде бар, бирок мамлекеттик мектептерде жок. Бул жакта дагы мугалимдерден көп көйгөйлөр келип түшөт. Мен класс менен убарамын, менин бир окуучум эми тазалыкка чыгып келиш үчүн жалгыз барат, аны жетелеп тазалыкка алып барса бул жакта 30 бала эмне болот? Барып келатып жолдо жыгылса дагы сен менин баламды караган эмессиң, менин балам жыгылды деген доомат дагы келип мугалимге түшөт да. Демек ушундай сыяктуу бир ситуацияларды аябай карап чыгышыбыз керек. Андан сырткары биздин мугалимдик кесипте дагы башка өлкөлөрдөгү престиждүү кесипке айландырышыбыз керек. Мисалы Сингапурдун билим берүү системасын алып келип атабыз, бирок Сингапурдун мугалимге жасаган ошол мыйзамдарын алып келбей атабыз. Мугалимдин кадыр баркын көтөрүү үчүн жасаган иш аракеттерин үлгү катары алып келе албай атабыз да. Ошол эле Сингапурду мисалга турган болсок, ал жакта жылдагы бүтүрүүчүлөрдүн 5% гана мугалимдик кесипке өтө алат экен. Анткени жогоруда эжеке айткандай, алардын мугалимдик кесипти тандоо үчүн тандоо балы аябай жогору экен. Ошондон өтүш үчүн алар аябай күндүр түндүр аракет кылып, эң кыйыны гана мугалим болуп келе алат экен. Алардын мамлекеттик идеологиясы дагы билимдүү мугалим, күчтүү коом дегендей бир идеологияларга байланышат экен да. Демек биз өзүбүздүн мугалимдин кадыр баркын, ошол эле учурда мамлекеттин окуучулардын сапатын көтөрүш үчүн кайра эле ушул аябай тыкыр көзөмөлдөнгөн бир башкача система түзүп чыгышыбыз керек. Рахмат. Силерге чоң ыраазычылык билдирем. Биз ушул мугалимдин кадыр баркы тууралуу талкуу жүргүздүк, аябай чоң талкуу болду. Биз менен Кутманай Курбанали кызы Ош билим институтунун методисти, жаш мугалимдерди колдоо долбоорунун негиздөөчүсү жана Гүлзат Сатибекова Аксы районунун Ак Суу айылдык кеңешинин депутаты, соцпедагог, Гүлбарчын Акматова Ноокат районунун Караташ айылдык кеңешинин депутаты, өзү эсеби боюнча мугалим. Силерге чоң ыраазычылык билдирем, аябай жакшы талкуу болду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз ушу менен эфирибизди жыйынтыктайбыз. Саламатта болуңуздар. Сегодня мы будем говорить о том, какая ситуация у нас в Кыргызстане. Можно ли это сказать, что Мы работаем в прямом эфире.
билим.